өндүрүлгөн биздин өзүбүздүн жаткан жумурткалар Кыргызстандын ичине кетет. Ошко, Жалал Абадка, Нарынга, Таласка, көбүнчө супермаркет, гипермаркеттерге кетет. Сырт жакта мындай Тажикстанга чыкса болот. Тажикстандын рыногу бош. Анан Казакстан менен Россиянын деген өзүнүн жумурткасы жетет. Алар 100% жабылган. Ошон үчүн ал жакка чыгабыз деген ой жок. Ой бар мындай Арабский Эмиратка чыксак деген ой бар. Ал үчүн деген биз башка технология менен мындай эко технология менен чыксак деген оюбуз бар да. Ошого деп азыр жүргүзүп атабыз жумуштарды. Эко продукция, эко технология деген ошол ишти алып барып, анан ошо менен чыксак деген ой бар. Бир цехте шестиярусный жаңы цехтер, булар 6 цех бар ошондойдон. Анан кийин 65 000 тооктон отурат бир цехте. Анын баары тең ичинде бүт баары компьютер менен иштешет. Жемди, суусу, бүт вентиляция дегендер бүт баары ошо компьютер менен. Биз только карап турабыз. Каерде кандай баары нормально иштеп атабы. Ошол аябай жакшы жумушубуз, өзүбүздө жагат. Оорулар болбош үчүн бедблок өзү врачтарыбыз бар. Ар бир эмеде келип өздөрү карап турушат. Өздөрү кайсы дарыны бериш керек, кандай кылып бериш керек, өздөрү келип дарыларын берип кетет. Санитаркаларыбыз бар, врачыбыз бар, келип өздөрү карап турушат. Биздин ишканада убагында бир 350 кишиге чейин иштеген замандар болгон. Ал кезде баары кол менен жасалат эле. Азыркы күндө сезонго жараша 150ден 170 кишиге чейин иштеп кетип турушат да. Биз көбүнчө эле биздин жер сокулуктагы адамдар. Бизде өйдөкү зона, ылдыйкы зона деп коебуз. Өйдөкү зона биз айылдардан алып келебиз. Биз өзүбүздө автобус бар. Орточо айлыктар 15 000 сом тегерегинде болот да. Режим работы биз трудовой кодексте эме кармайбыз. Эртең менен саат 7:30дан 4:30га чейин. Ортодо обед, 1 сааттык обед бар. Станок иштеп атканыбызга буюрса мына 3 жыл болду. Бул станок Кыргызстанда биринчи жолу келген берге. Башында эми бирге баарыбызга кыйынчылыктар болду. Эми көп жерин билбей эметип жүрдүк. Азыр Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Ушинтип берде эми биз ушу станоктун тазалыгын, иштешин, датчиктерин баарын функционировать этип атат, ошонун баарын карап көзөмөлгө алып турабыз. Ошол биздин жумушубуз. Основной жумуш жеңил эле. Биздин жумуш саат 7-де башталат өзүбүздүн жумушубуз. Кечинде саат 4:30да бүтөт жумушубуз.
жумуртканы эми цехтен келет, лента менен эле бизге өзүбүзгө келет. Яскаттын ичине ошол жерден кыздар сурттойт. Кыздар ар кандай бөлүккө бөлүнөт. Эң башында отурат, алар жумуртканын качествосуна карайт. Цехтен келип атканда эле эң башында бир 2 кыз отурат. Алар келип атканда эле арасынан сынган жумурткаларды алып салганга аракет кылат, жетишип. Ал жактан өткөндөн эле категорияларга бөлүнөт. Категорияларга бөлүнгөндө эле кыздар ошол жерден категория менен эле коробкаларга жумурткаларды салып датасын коет, этикеткаларын жабыштырат. Ошол боюнча эле поддон коюп реализацияга дайындайбыз. В августе этого года мы запустили новый комбикормовый завод. Мощность завода. Ушул жылдын август айында биз кошмо тоют жасоочу заводду ишке киргиздик. Кубаттуулугу саатына 15 тонна сапаттуу даяр жем чыгарат. Арпа, буудай, данын жана жүгөрүнү сатып алабыз. Эгер нымдуу болсо кургатуучу бункерлер иштейт. Ошондой эле 5000 тонна дан сактай турган кампа бар. Жабдууну Түркиядан сатып алдык жана түркиялык адистер келип окутуп, үйрөтүп кетишти.